Кыргыз тили 2-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна. Бүгүнкү сабактын темасы кыска жана созулма үндүүлөр. Сабактын максаты үндүү тыбыштардын кыска жана созулма үндүү болуп бөлүнөрүн билебиз. Кыска жана созулма үндүүлөр катышкан сөздөрдү туура айтабыз жана туура жазабыз. Текстти окуу менен сүйлөкөйүбүздү өстүрөбүз балдар. Ушул 3 сабактын максаты менен бүгүн биз сабакты толугу менен түшүнгөнгө аракет жасайбыз. Анда эмесе экрандагы сүрөткө көңүл бурабыз балдар. Биз сүрөттөн эмнелерди көрүп турабыз? Эң биринчи эле сүрөттө биз талааны көрүп атабыз. Талаада эмне эгилген? Буудай, арпа, таруу, тоолор, булуттар, асман. Бул толугу менен биз көрүп турган сүрөт. Эми балдар, тала дегенди айтып атканда жакшылап көңүл бурабыз. Тала, буудай, арпа, таруу, тоолор, булуттар, асман. Бүгүнкү темага байланыштуу булардын бул сөздөрдүн баардыгы. Эми карагыла, кызыл, сары түстө биз эмнелерди көрүп атабыз? Тамгаларды көрүп жатабыз. Мисалы, кызыл түстө А тыбышын көрүп атабыз. А тамгасын көрүп атабыз. Эми ушуларды айтып жатканда кайсынысын созуп айтып атабыз, кайсынысын кыска айтып жатабыз. Ушуга маани бергиле балдар. Мисалы, тала, тала. А дегенде биз аябагында эмне кылып атабыз балдар? Созуп айтып атабыз. Анан кийин буудай, буудай. Анткени биздин тема кыска үндүүлөр жана созулма үндүүлөр. Көңүл бурабыз. Карагыла, А кыска айтылды. А созулуп айтылды. У созулуп айтылды. А кыска айтылды. Үндүү тыбыштар, карагыла, кандай болуп бөлүнөт экен балдар? Үндүү тыбыштар, кыргыз тилинде үндүү тыбыштар. Силер билесиңер, кыргыз тилинде 14 үндүү тыбыш бар. Ошо 14 үндүү тыбыштын бөлүнөт созулма үндүүлөр, анан кыска үндүүлөр болуп. Созулма үндүүлөр созулуп айтылат дагы, эки тамга катары менен жазылат. Созулма үндүүгө көңүл бургула. Созулма үндүүдү карасаңар балдар, могу жерде мына айтканда, негизи эле үндүү тыбыштарды эмнени айтабыз биз? Биз билебиз, өпкөдөн чыгып келе жаткан абан агымы эч кандай тоскоолдукка учурабай, эркин чыкканда гана алар үндүү тыбыш болуп алат. Анткени биз тыбыштарды айтып жатканда дайыма эмне болот экен? Сүйлөө органдарыбыз жардамга келет. Эми карагыла, могу жерде А, О, Ö, У, Ü. Созулма үндүүлөр кыргыз тилинде канча экен? 1, 2, 3, 4, 5, 6 созулма үндүү бар экен. Ал эми кыска үндүүлөргө көңүл бурабыз балдар. Кыска үндүүлөр жазганда бир тамга менен жазылат. Экөөнү жазып атканда дагы ката кетирбеш үчүн эмне кылышыбыз керек биз? Көңүл бурушубуз керек ошого дагы. А, Ö, O, U, Ü, I. Санайбыз балдар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ошондо кыска үндүүлөр кыргыз тилинде канча экен балдар? 8 экен. Ошондо бул жакта 6 созулма үндүү, 8 кыска үндүү. Бул баардыгы бириккенде канча болот ошондо? 14 үндүү тыбыш болот. Эми мен силерге жана айтып кеттим, созулма тамга жазууда созулманы эки тамга менен катар менен жазабыз. Ал эми айтып жатканда созуп айтабыз. Эми балдар,
Бул жерде мен силерге табыш мактатып бергем. Кайсынысында кыска үндүү сөздөр болду? Бул сөздөр экөө тең окшош сөздөр, бирок маанилери ар башка болот булардын. Бул эмнеге жараша маанилери ар башка болуп калгандыгын азыр кыска жана созулма үндүүлөрдөн байкай алсаңар болот. Азыр көңүл бургула, өзүңөрдөгү табалап болушуңар керек деп ойлойм. Мен азыр эле баардыгын чыгарып берем да силерге. Кыска үндүүлөр кайсы сөздө жайгашкан, ал эми созулма үндүүлөр кайсы сөздө экендигин көңүл бурабыз. Карагыла. Эр, эр. Кандай үндүү тыгыш деп ойлойсуңар? Созулма үндүүбү же кыска үндүүбү? Үндүүлөр. Сат. А деп аткан жокпуз, а. Бул кыска үндүү тыгыш. Андан кийин ток, о. Бу дагы эмне экен? Кыска үндүү тыгыш. Андан кийин карайбыз. Мына эр дегенге эле мына эр. Биз айттык созулма үндүү тыгышты биз кантип сразу билебиз? Эки окшош тыбыш катары менен жазылат. Эки тамганы катары менен жазабыз да ошондо. Карагыла. Эр. Саат. Саат. Ток. Созулма үндүүлөр. Сүйлөмгө көрүнөбүз. Эр жигит мекенди коргойт. Эр жигит дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Бойго жеткен ар бир кыргыздын эр азаматы мекенди коргош керек, Бул жерде мынакей кыска үндүү тыгыштарды эле айтып кетсек болот. Мисалы, и, о. Булар кыска эмнелер болду? Үндүү тыгыштар болду. Андан кийин сен мага 5 китеп сат. Бул жерде дагы көрүп атасыңар, карагыла балдар. А, и, а. Кыска үндүүлөр. Менин курсагым ток. Эгер кимде ким өз алдыңарча таап атсаңар, алдын сызып отурсаңар болот. Биз мурунку эмнеде сүрөттө кызыл анан сары менен белгилегенбиз. Асан ат миниш үчүн эр токуду. Эр, карагыла, созулма үндүү тыгыш. Мен мектепке саат 8-ге барам. Мен ток көрдүм. Карагыла, созулма үндүүлөр бир тыгыш кошкондо эле канчалык деңгээлде сөздөр эмне болду? Өзгөрүүгө учурат. Мисалы, эр жигит мекенди коргойт десек, созулма үндүү качышкан эр дегенде Асан ат миниш үчүн эр токуду. Ат миниш үчүн биз эмне кылыш керекпиз? Атка эр токун токушубуз керек, балдар. Сен мага 5 китеп сат. Мен мектепке саат 8-ге барам. Саат менен сааттын экөөнүн айырмасы эки башка маани берип атат. Менин курсагым ток. Мен ток көрдүм. Бул канаттуусу, жакшы эле кыска жана созулма үндүү жөнүндө түшүнүк алдык деп ойлойм, балдар. Эми биз өткөн темадагы текстке эмне кылабыз? Көңүл бурабыз. Биз өткөндө Хандарбыз деген текстти аябай кызыгуу менен окуп атканбыз. Ошону бүгүн биз жыйынтыктайбыз ошол Хандарбызды. Азыр мен силерге текстти аябай жакшылап окуп берем. Силер кунт коюп угуп, анан өз алдыңарча дагы иштерди иштейбиз. Өткөндө билесиңер эле, баардык жашылчалар Хандарбызды ээрчип эмне болуп кетишти эле, кетип калышкан болчу да. Анан ошондо Хандарбыз ээрчип кетип, Хандарбыз өзү бийликке отургандан кийин жашылчаларга кандай мамиле жасап баштады? Ошого андан ары окуйбуз. Аларды табалагысы келген Хандарбыз тең ортого тактысын койдуруп, ага отурду да көкүрөгүн
күн көтөрүп, эй, мээси жоктор, силерди багыш үчүн кетин чаап, ары казыш керек, куртуңарды терип, дары чачыш керек, түбүңөрдү жумшартып, чөбүңөрдү отош керек. Ошонун баардыгын кара жумуш деп коет. А кара жумушту ким жасайт? Дыйкан жасайт. Өзүңөр шайлаган мени хандарбыз дейт. Мындан ары ар кимдер өзүңөрдүн жаныңарды өзүңөр багасыңар. Эгерде кимде ким ушундай суроолорду берип тынчымдалса, ошол замат башын кыя чабам деп каарданды. Балдар карагыла, байкуш жанагы эмне кылып атат жашылчаларды? Кордоп атат, жашылчалар каралбай, суусу жок, чабылбай, үстүндө курту терилбей калып атат бул жерде. Мына хандарбыз өзүнүн эмнесин каардуулугун көрсөтүп атат жашылчаларга. Мына мен силерди караганга милдеттүү эмесмин деп. А чынында бунун баардыгын бул бийликти алыш үчүн хандарбыз эмне кылган? Буларды дыйкандан качып булар ээн талаага келишкен да. Эми ушул жерден текст окуп атып эле биз эмне кылабыз? Мынакей кыска жана созулма үндүүлөр көңүл бурсак болот. Мына созулма үндүүлөр каарданды, чабам, кыска үндүү. Мына сөз түрдө текст окуп атканда эй, мээси жоктор дегенде карагыла, созулма үндүүлөр кетип атат. Мына бул жерде чуулдабай, чуулдабай окуп атканда дагы эмеси жоктор деп биз эмне кылабыз? Окуй албайбыз. Эй, мээси жоктор деп мына үндүү дыбыштар кетип атат бул жерде. Көңүл буруңар, балдар. Текстти түшүндүк болуш керек деп ойлойм. Муун жашылчалардын денелери дүркүрөдү. Ачкөз хандын эки жүздүүлүгүнө жийиркеништи. Анан муштумдарын түйүп, эй дарбыз, сен өзүңдөн башканы ойлобогон кара өзгө экенсиң деп кыйкырышты. Сендей алдамчы ачкөз хандын бизге кереги жок. Жоголгун, деди картошка. Туура, жоголгун, дешти калган жашылчаларда. Достор, ачкөз ханды какыраган чөлгө алып барып таштап коелу. Өз энчисин ошол жерден алсын, деди коон. Ошентип, эки жүздүү алдамчы дарбыз хандыктан түшүп, какыраган чөлдө жалгыз калды. Жашылчалар ээрчишип дыйканга келишти. Иштин жайына түшүнгөн дыйкан аларды кечирип, кучак жая тосуп алды. Мына биз өткөн сабактан бери хандарбызды деген текстти окуп аткан болчуга аябай кызыгуу менен бийликти жакшы көргөн адамдар кандай болот экен, анын баарына биз эмне кылабыз? Өткөнбүз. Эми карагыла, бул жерден дагы тексттин аягы эмне болуп бүттү, балдар? Баягы жер жемиштер эмне кылды? Өздөрүнчө жашылчалар чогулду дагы жанагы хандарбыздын эки жүздүүлүгүн байкашты. Эки жүздүүлүгүн байкашып, бул эмне дейт? Кара өзгөй дарбыз өзүнөн башка эч кимди ойлобой турбайбы? Андан көркүчө муну дейт, алдамчы экен дейт, ачкөз ханды бизге кереги жок деп картошка бул эмнени бийликтен кереги жок экенин картошка башка жашылчаларга айтып чыкты. Анан башкалары аны колдошуп, анан эмне кылышты булар? Ачкөз дарбыз ханды какыраган чөлгө ташташып койду дагы, өздөрү эмне кылды? Өздөрү эки жүздүү алдамчы хандан, дарбыз хандан качышып, аны жалгыз чөлгө калтырышып, жашылчалар дыйканга кайра келишти. Дыйкан аларды эмне кылды? Кучак жайып, кайра тосуп алды. Мынакей көрүңөр, балдар, бирөөнү ээрчип кеткен оңой экен, бирок кайра ошону зат кылса аябагандай көпкө чейин болот экен. Хандарбыз эмне болду? Ошентип өзү жалгыз эмнеде калды? Какыраган чөлдө калды. Ошол себептен дарбыздар жанагы какыраган чөлдө деле өсө берет деген ушундан улам айтылса керек, балдар. Эми жомуктун тексттин аягы силерге аябай эле жакты болуш керек деп ойлойм. Анткени бул жерден бунун тарбиялык мааниси аябагандай чоң. Анткени бул ар бирибизге керек.
бийлик деген кандай адамдарды башкарыш керек, кандай кылып мына жашылчаларды деле хандарбыз эмне карабай койду эле, булар кайра дагы эмне баягы өзүн жакшылап асырап, суу берип, чабып, чөбүн алып, куртун терип, жакшылап караган адамга кайра эмне болду? Келди. Бул жерден эми карагыла. Бул жерде дагы окуп жатканда сөзсүз түрдө кыска жана созулма үндүүлөргө көңүл бурабыз. Кыска үн дегенде мынакей жашылчалардын денелери дүркүрөдү, эми ушул жерден балдар иштептериңерди алып чыгып эмне кылсаңар болот? Кыска жана созулма үндүүлөр. Негизи бул жерде кыска үндүүлөр менен сүйлөмдөр кыска үндүүлөргө менен түзүлгөн. Карагыла, кыргыз тилинде мына бул жерде созулма үндүүлөр мынакей. Көрдүңөрбү балдар? Эми суроо берем силерге балдар, ойлонуп көргүлө, Биз анткени текстти жыйынтыктап атабыз да. Кара жумуш деп хандарбыз эмнени айтып жатат? Кимди айтып жатат кара жумуш деп? Бийликке келген хан, падыша, президент деген жумуш кылбайт деп атат. Бул деген жана сугарып, чөбүн отоп, аларды карап, куртун алыш, бул эмне дейт? Кара жумуш дейт. Аны мен кыла албайм деп атат. Түшүндүңөр болуш керек, эмне бул дыйканды айтып жатат. Ошолор сени караш керек. Силер жашылчалар эмнеден коркушту? Жашылчалар өздөрүнүн өлүп кала тургандыгынан коркушту. Дарбыз эмне үчүн какыраган талаада деле өсөт экен? Анткени жашылчалар аны какыраган талаага таштап кетишти. Дыйкан жашылчалар кандай тосуп алды? Кучак жайып тосуп алды. Жомоктогу дарбыз менен силер жеп жүргөн дарбыздын салыштыргыла экөөнүн айырмасы ошондой эле балдар, Жомоктогу дарбыз менен силер жеп жүргөн дарбыздын салыштыргыла дейт. Жомоктогу дарбыз бул хан дарбыз болуп атат, а биз эмне талаада өскөн дарбызды, дыйкан өстүргөн дарбызды биз эмне кылабыз балдар? Жейбиз, Суроолорго толук жооп бере алдык болуш керек деп ойлойм. Эгер дагы түшүнбөгөн жерлер болсо, сөзсүз түрдө мен ишенем, силер дагы бир жолу бул хан дарбызды текстин дагы бир жолу жакшылап карап чыгат деген ойдомун. Эми дыйкан дегенде, дыйкан жашылчалар кандай тосуп алды, эмне үчүн дейт? Дыйкан эмнеге тосуп алды буларды? Булар эмне болду эле? Булар дыйкандан качып кеткен, Ошол себептен булар эмне кылды? Кайра дыйканга барганда дыйкан кучак жайып тосуп алды. Анткени дыйкандар дайыма биз дыйкандар эмне кылат? Жашылчаларды өстүрөт. Эми балдар үйгө тапшырмага көңүл бурабыз. Текстти толуктап көчүргүлө дейт. Ошентип алдамчы дарбыз хандыктан түшүп какыраган дейт. Ошентип дегенде эмне кылабыз? Хан дарбыз деген сөздү коебузбу же качып кетти деп коебузбу? Текстке байланыштуу кылып көрөбүз, карап коебуз. Какыраган чөлдө жалгыз калды, чөл деген сөздү коебуз. Жашылчалар дыйканга келишти. Иштин жайын түшүнгөн аларды кечирип кучак жая тосуп алды. Мына бул жерде боштуктар турбайбы балдар? Ошол боштуктардын баардыгын окуган текстке байланыштуу кылып эмне кылабыз? Сөздөрдү коебуз. Анан сөзсүз түрдө кыска жана созулма үндүүлөргө көңүл бурабыз балдар. Карасаңар, ошентип алдамчы дарбыз хандыктан түшүп дейт. Кантип дарбыз хандыктан түштү? Ошого өзүңөр ылайыктуу келген сөздү кое алсаңар болот. Анан кыска жана созулма үндүүлөргө көңүл бурабыз. Текстти дагы бир жолу карап чыксаңар болот балдар. Тексттен сөзсүз түрдө бул керектүү, өзүңөргө керектүү эмнелерди, сөздөрдү таба аласыңар. Же болбосо ылайыктуу келген ошо сөз сүйлөмдү структурасын бузбагандай кылып дагы эмне кыласыңар өзүңөр? Сөздөрдү кое алсаңар болот. Ошондо толугу менен биз эмне кылат экенбиз? Сүйлөм түзө алат экенбиз. Анан бул жерден карагыла балдар. Мына о, и булар кыска үндүүлөр. Дагы бир жолу айтып кетейин тема боюнча. Биз бүгүн кыска жана созулма үндүүлөрдү өттүк. Мынакей